Assalamu alaikum. Бұл құмар ойындары мындай көңіл ачу ойын зоқтыру деп кішіне тергеп қойып кеткенсіңер. Қырғызда бір сөз бар да, жаман иттің аты бөрі басар, жаман адамның аты Құдай назар деп. Аттар әр түрді, финансовый брокер деп шығып атат, бинарный опцион деп шығып атат, бірақ бар эле казинода. Жайырмасы бар ба? Ошол алдап эле башын айландырып, анан кийин акчасын алмай, бүт карапайым элдердин канын соруп атат. Буга пикириңер кандай? Студенттердин, бейбечаралардын, муктаждардын, анча-мынча акчага муктаж болгондор кире калат экен. Батыр акча таба калайын деп, тигилерге алданып. Алейкум ассалам, Нуржигит Кадырбекович, рахмат сураңызга. Биз ошол мыйзам долбоору менен ошол биздин коомчулукка, биздин элге зыяны тийбесин деп ошол сиздер коюп аткан тапшырмаларды, талаптарды аткаруу максатында ушулардын ишкерлигин бир жерге чектеп, ошол көзөмөлдү жогорулатуу максатында кылып атабыз. Негизинен өткөндө сиздердин коллегаңыздар, урматтуу депутаттар бул залда ошол маселелерди көтөрдүлөр, жана сиз айткан бинардык опциондор, анан финансылык брокер деп жанагынтип жазып алып, сиз туура айтып атасыз, ал жерде мыйзамсыз кумар оюндары, оюн зоок деп атасызбы, ошондой иштер жүрүп аткан экен. Бул жерде Ички иштер министрлиги менен ыкчам топ түзүлүп, ошолордун бардык мыйзамсыз ишкердиги жабылган. Бир жерге топтоп алып, көзөмөлдөйбүз деген бул мамлекеттин алсыздыгын көрсөткөнгө окшоп атасыңар да. Булар чачылса дагы, жердин артына кирип кетсе дагы, эшигин бекитип, тешигин бүтүп алса да таап контролдош керек. Контролдой албай калдыгынан бир жерге топтойланда, бир облустун курамына бүт 40 районду бириктирип кое алыш, мында контролдош оңой болот. Пикириңиз кандай? Азыр ушул эми Нуржигит Кадырбекович, негизи биздин пикирибиз ушул мыйзам долбоору менен биз белгилеп келип атабыз сиздердин астыңызга. Эгерде башка жолдору бар боло турган болсо, аларды дагы талкуулоого даярбыз. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, биздин элге ушунун зыяны тийбесин, чын эле биздин дагы ойлогон ой максатыбыз ошол. Азыр эми ОПГ менен күрөш болуп атат. Активисттер, НПОшчулар, анча-мынча мыйзам бузгандарды кычыктан, тешиктен таап келип камап атат. Буга дагы мындай мамлекеттин күчү, ресурстары укугу узун деген эле сөз. Бирок мен бир дагы элекмин, ушул жерде лицензиясы жок иштетип элди тоноп атат. Тигил кумар оюндарынын ээси, бул кумар оюндарынын ээси камалды деген бир да сөздү элекмин. Араңыздарда бир информация бере тургандар бар, бул жерде коргондарынан жок экен. Мыйзамсыз кумар оюндарын иштетип, ушунча элди сызга отургузду, анан кийин мошенниктердин камалганын укпай атам да. Бүгүнкү бул мыйзамдын негизинен бул кумар оюнун ойногонго биздин территорияда иштегенге 1 жыл гана болду. Ал эми жанагы ошо тотализатор, букмекерскилерди бул жака алып келип атканыбызга чейин ошол өтө көп болуп кетип, анан бүгүнкү күндө бардык лицензиялар отозваться этилди жана нарушениялар менен. Анан ошону бир жака алып келип контролдоо күчү баарында өзүнүн спецификасы болуп атпайбы, ошондуктан сунуштап жатабыз. Бая башында жакшы айттыңыз, урматтуу атыңыз Марат Мырза, Марат Мырза абдан жакшы айттыңыз, элдин журттун пикирин угуп атабыз деп. Элдин журттун пикири ушул. Карасаңыздар, референдум өткөзүңүздөр, мен гарантия берем, 90% жапкыла дейт. Ушу жабыш жагын ойлонуп атасыздарбы? Мен эмнеге бул суроону берип атам? Мен түшүнө албай эле койдум. Эмне үчүн ачылды, эмне үчүн ушул казинону ачканга уруксат берип койдук. Мамлекет башчыларыбыз, Кудай деген кишилер, имандуу адамдар. Анан депутаттардын арасында деле ошондойлор көп. Амага бир маалыматтар келди. Бул ОПГнын бир лоббиси болуп калды деп. Азыр мына ОПГ жок болуп атат. Күрөш бүтүп атат алар менен. Үстүнөн жеңиш болуп атат. Ошондон кийин ушуну бир жабалы деген демилгелер болуп атабы же дагы деле мыйзамдын бул жери кем экен, тигил жер жетпей калыптыр деп келе бересиздерби? Өткөзүп алгандан кийин. Толуктай коелу анан бул жерин ала коелу, кой коелу деп. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бүгүнкү күндө андай жабыш керек же эме кылыш керек деген чын айтканда демилгелер жок андай. Ошону баягы мыйзамда көрсөтүлгөн чектөөлөрдү сиздер коюп берген жана жарандар боюнча чектөөлөр жана башка чектөөлөрдү ишке ашыруу максатында иш алып барып атабыз азыр бүгүнкү күндө чын айтканда. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби жоопкерчилиги боюнчачы? Бүгүнкү күндө жанагы жаза кодексине өзгөртүүлөрдү кабыл алып берип атасыздар силер.
ошол эгерде мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруп, оюн зоок ишкердигин уюштуруп жүргүзө турган болсо, ошол жерде өзүнүн эркинен ажыратуу боюнча дагы жоопкерчиликтер кирип атат бүгүнкү күндө. Ошолор киргенден баштап биз ойлоп турабыз, ошондой сиз айткан ушундай кишилер барбы деп атпайсызбы, ошондойлор дагы болушу мүмкүн. Мыйзам кабыл алынганы башка, бирок аткарылышы башка да. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Мен бир дагы балким мен өткөзүп ийгендирмин, байкабай калгандырмын. Ушундай мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурду, элди журту сызга отургузду деп камалган бир адамды көргөн жокмун, бул факт. Ошону гана айтып атам. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө баягы жазык кодекси боюнча камап коюу же мындай деген чаралар жок да, бирок административдик штрафтар бар экен, ошолорду биз колдонуп келатып, бүгүнкү күндө демилге кылып, ошол жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизип, жоопкерчилигин жогорулаталы деп сиздер менен дагы ошол мыйзамды кабыл алдык го. Ошол менен Кудай буйрса иштейбиз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу бир боорлорум, бир туугандарым, бардыгыбыз элдин атынан иштеп атабыз, эл үчүн иштеп атабыз. Наркомандар болбосун деп колдон келген аракетти кылып атабыз. Бирок наркомандардан дагы игромандар коркунучтуу. Оюнга акча табыш үчүн же карыз болуп калса бирөөнү аткандан, саткандан, сойгондон, өлтүргөндөн, тоногондон, алдагандан качпайт. Ошон үчүн жакшынакай эле жигит кыздарсыздар, кайрадан жабышты бир жол жоболон караштыргыла, ошондо бир тарыхта жүзүбүз жарык болуп калабыз. Чоң рахмат.